жүздөн, өмүрү өрнөк инсан, кесипкөй адис. Аз жашаса дагы саз жашап, кылган эмгеги элдин эсинде калган. Белгилүү үн режиссер Расул Осмоновду эскерүүнү туура көрдүк. Анда сөз башынан болсун. 1968 жылдын 30 январында Жалал-Абад облусунун Аксы районуна караштуу Боспиек айылында туулган. Бала кезинен эле турмушка бышык, чыйрак болуп чоңойду. Атасы Рыскул Осмонов 30 жашында эле мезгилсиз дүйнөдөн өткөн. Атадан эрте калган Расулга үйдүн улуусу катарында түйшүк эрте келди. Карындашына, инилерине жүлөк болду. Апасы Датка Осмонова балдарын башкадан кем кылбай, бар күчүн жумшап, татыктуу тарбиясын берди. Расул балам 6 жашында окууга кирди. Жакшы окучу эле. Аны окууну бүтүп жүрүп Бишкекке окууга келди. Бишкекте иштеп жүрүп ушу орунун айынан 2002 жылы каза болуп калды. Ушуну эстеген адамдарга рахмат чоң. Балам мына 12 жыл, 13 жылга кетип атыр. 2 кыз, 1 уулу калды. Расул Осмонов 6 жашында мектеп босогосун аттап, ийгиликтүү бүтүрүп, кийин андагы Фрунзе шаарындагы Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетине тапшырган. Жогорку окуу жайды аяктагандан кийин алгачкы эмгек жолун мына ушул Кутта арыган улуттук телерадио корпорациясында баштады. Расулдун адамгерчилигин, ишке болгон ынтызардыгын байкаган андагы Кыргыз радиосунун кыракы үн режиссерлору Турсун Нуралиев, Бегайым Жайчиева, Гүлмира Бекбоева, Жумабек Ороскулов, Динара Шыгайбаевалар Расул Осмоновдун шыгына шык кошуп биргештешти. Жигердүү жамаат менен кыргыздын көрөңгөсүн байыткан, көкүрөгүнө тумардай түнөг алган бир топ уктурууларды жазашты. Кыргыз радиосунун кутмандуу болсун күнүңөр, бейпилтүн адабий музыкалуу уктурууларын жаздырды. Расул Осмоновдун эмгеги, мээнети Кыргыз радиосуна жасаган салымы өтө эбегейсиз, зор деп айтсам жаңылышпайм. Ошондо бул кызматтык ишин жолун 90-жылдардын башында баштады. Ага чейин 80-нын аягы мен Расулду студент кезинен бери билем. Анда Кыргыз мамлекеттик университети болчу, КГУ деп айтылар эле. Ошондо окуп жүргөнүнөн эле билем, журналистика факультетинде окуп жүрдү. Окуп жүргөндө эле ушундай бир далалаты бар эле да. Далалаты чоң болчу. Радио, теле, журналистика жөнүндө көп сөз кылар эле, көп кеп кылар эле. Азыр телевидение биздики эски советтик өлчөмдө эле келатат, мындай болсо, тигиндей болсо деп эле айтып калар эле. Аябай кызыгуусу, далалаты да зор эле. Анан ошентип 90-жылдардын башында мен да үгүттөп, ой, сен эмең көз карашың жакшы турбайбы, сен ушул тармакка иштешиң керек деп анан ушул ичтип келгеним эсимде. Ал кезде комитет болчу, радио, телерадио комитет ичтип келе ошентип, ой, бир эмеден маектешүү беседаны өтүп койсоң, анан көрөсүң, алса алышат, албаса жок деп. Ошентип ал кезде резюме дегендер жок эле, беседа болчу эле. Анан өттү окшойт, ошентип иштеп калды. Радиодо иштеп атам деп жүрдү. Ошол мезгилде Жаштык радиосун, Азия Плюс радио станциясын телчиктирип, жанданышына үн режиссер катары зор эмгек жумшады. Ал мезгилде талап, тартип деген башкача эле. Заманбап жаңычылдык жараткан эстрада ырчыларынын ырларын ободон жаңыруусуна, алардын талантын таанытуудагы эмгегин айтпай койсок болбос. Биз болсо уламыз, записке келебиз, концерттик программаларга тартылабыз. Биз дегеним баягы дуэт менен келип жүрдүк да.
ошол мен ошол кездеги жазган ырларымда дуэтке ылайыктуу болчу. Улам тартылып кеткен сайын жолугат, бир күнү жолугуп калып, ой анаке, моундай программалар бар, жаштардын адабий уктуруусу бар, ошондо Бейпил түн деген бар, билесиз, билем. Ошону окуп көрөлүчү деп окутуп алды. Окутуп сценарийди даярдап келет, алдыма коет, окуйм. Монтаждап туруп, паланчанчы күнү угуңуз дейт, кечки 11-де угам. Карасам ылайыктуу кетип турат, ырларды арасына берип, көркөм окулуп. Ошентип Бейпил түндө иштешип калдык. Далай программаларды жараттык. Далай уктурууларды жаздык. Бейпил түн программасы деп туруп көп уктуруулар жазылды. Филармониядан демекчи, ошол жылдары мен тамашалуу пародияларым болор эле. Ошону аябай жакшы көрчү эле. Мындай жолугуп калсак деле, ар бир уктурууга деле ошону ырдатып турар эле. Жакшы көргөн пародияларын, баягы 5 улут жөнүндө, 5 түркүнү обонго салган жөнүндө. Өксүгөндө деле байкатпады, ичинде сактады окшойт. Баары ичинде сакталды дагы, сыртына жылаң, тамашалуу кулк мүнөзү гана көрүнүп атты бизге. Басса турса тамашалары, ойлоп тапкычы, шунчалык баратып эле бир тамашаны ойлой коет. Ошонусу жакшы болчу. Оптимист болчу, турмушта оптимист болчу. Анан кандай моундай илдет кургур алып кетти, ошол илдетке чалдыгып, оору жеңип кетти. Мектепте окуп жүргөндө дагы өздүк көркөм чыгармачылыгы деген бар эле илгеричи. Ошолорго катышып, интермелада аткарып, ошол убакта эле бар таланты чыга баштаган экен да, көрсө. Расулду бул жөнөкөйлүк, анан куудулук жагы бар эле. Мындай дайыма ал менен жүргөн адам күлүп чүчүк да, мындай шайыр болуп, бир анекдоттарды чыгарып, жакшы маанай менен жүрчү да бул Расулчу. Ошол убакта чыгып келаткан Бекборбиев, Алина Жетигенова, Динара Акулова, Айчерек Иманиялова ошол убакта ошолордун үндөрүн жаздырып, ошолорго дагы пайдасы тийген ошол убактачы. Андан Расул ошол жакта иштеп жүрүп көп сыйлыктарды алды, грамоталарды алды. Ал жактан анан Расулду жогорку кеңешке парламент деген радио ошого чакырып, ал жака барса, ал жакта фонетикасынан бир экелер бар экен. Бул Расул ошо жогорку кеңештин фонетикасын байытып, ырларды алып келип, аябай чоң салым кошкон да ошо жогорку кеңешке дагычы. Ошол убакта эле анан бул ажылыкка умурага барып келди. Ал жака зыярат кылып, жумушун да бир жактан аткарып, жакшы иштерди кылды. Достордун арасында Кадыр Баркы аябай чоң эле. Даже айылда, райондо Кадыр Баркы бар эле мунучу. Эмне дегенде, айылдан бирөө келсе, жумуш менен келеби, ооруп келеби, өзүнүн жумушун таштап, ошолор менен жүрчү да көпчү. Ошолорго жардам көп тийчү да. Аябай кичипей жарабекер бала эле да. Расул Осмоновду азыркы убакта жакшы жактарын айтышып, Расул ушундай жардам берди эле, мындай кылды эле деп ошолор дайыма азыр жүрөктөрүндө сакталып экен, айтып жүрөт дагы эле, эскеришипчи. Анан Расул Осмонов ошо айылда да Кадыр Баркы болгон, азыр Расул Осмонов деген көчө коюлган Расулдун атынан. Келинчеги дагы бул жакта чогуу иштеген, Сабыле деген чогуу экөө эгиз козой бала ээрчип жүрчү. Андан 2 кыз, 1 уулу бар, азыр Бишкекте жашап атат. 21 кылым радиосу негизделгенден кийин эфирдин үн режиссеру катары өзү чогулткан фонетиканы колдонуп, угармандарына уккулуктуу ырларды тартуулап, жаңычыл көз карашта иш алып барды десек болот. Кийин парламент радиосунда иштеди. Артында тарбиялаган кесипкөй шакирттери бүгүнкү күндө да Расул Осмоновдун улуу жолун улантып жатышат. Биз 4 тууганбыз. Эң улуусу ушу байкем Расул эле. Андан кийин бир акем бар, Асылбек. Анан эжем бар, Айгүл. Эң кичинекей менин атым Орункул. Байкем үйдө эң улуу болгондуктан аты ордуна ата эле. Баарыбыз камкордук ошол жасайт эле.
ошо кайда болсо ошол мен ошону айткан болуп ошонун сөзү менен ушул убакка жүрүп чоңойдук. Баягы жумушуна деле көп барып аттым мен дагы. Ал жактагы бирге иштегендердин көбүн эле тааныйт элем. Үй бүлө деле ошондой эле. Ошо көчөгө аттанып койдук, эми мүмкүн болушун деп билбейм, эми өткөндөн кийин кыйын эле болуп калат экен. Көп жактарда окуп келди, Москвада окуду. Иш кылса өзүнүн кесибине аябай кызыгат эле да. Расул Осмонов деген ушул биздин Босбектен чыккан инсан. Ушул мектепте Алтынаяк Босбек орто мектебинде 1-класска 1974 жылы мотурайган бала класска келген эле. Мына ошондо бул бала жакшынакай жүргөн турганы дагы, басканы бардыгы жакшынакай ойчул, жакшы бала болуп, мектептеги балдардан өзгөчөлөнүп турчу. Мен ошондо аны окутуп жүргөндө бул баланын келечегинде ким болорун, эми бул баланын кандайдыр бир нерсе чыгат го деген ойдо болгонмун. Кудайга шүгүр, мектепти бүттү. Андан кийин жогорку окуу жайларын окуду. Андан кийин өзүнүн ушул сүйгөн кесиптери боюнча журналист болуп, ушундай кесиптерде иштеп жүрдү. Өзүнүн эли жери жөнүндө жазды. Дагы ким билет, бул баланын бир өмүрү гана калта болбогондо дагы көп нерселерди жаратарына биздин көзүбүз жетчү. Бирок тагдыр деген ушундай экен. Кудайга шүгүр, артында балдары, кыздары бар, бир туугандары бар, энеси бар. Булардын баардыгына калган өмүрүн берсин. Мен эми Расулдун жеңеси катары өзүм билгенимче айтып берейин. Ал экөөбүздүн байланышыбыз аябай жакшы эле. Эми агартуу тармагында болгондуктан бири-бирибизди түшүнчүбүз. Мага дагы тиги көп жардамдарын берип жүргөн. Ошонун эми эмгегин аркасында калган жоро жолдоштору, тууган уруктары баарыбыз эскерип, баягы өмүрүбүздөн өтүп кетсе эл эмгектен эскерсин демекчи. Анын азыр ушул күндө эмгектерин эскерип, анын кылган иштерин баалап, мына ушундай деңгээлге жетишип отурабыз. Эми анын кийинки, мындан кийинки экинчи өмүрү дагы жашап улана берет деп ойлойм. Биз аны эч убакта эсибизден чыгарбайбыз, дайыма эстеп жүрөбүз. Мына бүгүн биз баарыбыз чогулуп келип, инибиз Расулду эскерип отурабыз. Инибиз мына биз бир атанын балдарыбыз. Атасы Рыскул акебиз биздин. Ушу менин атамын эң жакын көргөн ушу балдар эле. Балдары катары өскөн экебиз, Терди Айтбай экебиз баарыбыз келип алып, дядка деп айтышып, эч атын айтпачу эле. Дядка дечи. Мына ошол Расул бүгүн арабызда жок. Өзү ак көңүл, бирөөдүн көңүлүн калтырбаган. Ушундай жапакеч бала болуп өстү. Ата-энеси абдан жакшы тарбияны берди. Мына жөрө жолдоштору бул жерде отурат, ушулардын арасындагы өзүн жакшы алып, алардын астында бир лидер сыяктуу болуп, баарынын башын бириктирип, чогулуп алып, ал келсе ошол Расул келди деп угабыз, үйүнө киргенди деле көрбөйбүз биз. Келди деп угабыз, анан кетип калыптыр деп угабыз да. Ушу тууган уругуна барып учашканга дагы мүмкүнчүлүгү болбой калат, ушу досторунан ажай албай. Аны дайыма баарыбыз сыйлачубуз, жакшы көрүп. Менин апам аны туулганда Расул деген жакшат. Расул кой өл дечи эле да. Аны ошо койдуруп кеткен. Расулкенин үйүндө көп жашап калдым мен. Студенттик күндөрү дагы ошо көп, мен дагы ошо Бишкектен окуп бүткөмүн. Ошо Расулкенин көп тарбияларын көргөнбүз. Расулкенин үйүндө жүрүп, ал өзү Расулке чыгармачыл адам болгондуктан анын үйүнө артисттер көп келчү. Ошол жерден тааныштарын, бүт артисттерди ошол жерден көрчүбүз. Көп эле убакта ошо ал шаңдуу киши, ачык, көңүлү ачык, үйдө коноктошуп, үйлөнгөндө ошо Расулке менен чогуу жүрүп калып, анан Расулкени өкүл ата кылып койдук. Анан Расулке мени көп концерттерге, эмелерге чогуу жанына алып алчу. Жан дүйнөсү да бир башкача киши болчу, ачык, организаторский, бир эле ошо КТРде эле эмес, биздин айылдын дагы, мына шаардагы көпчүлүк мындай мероприятиялар, мына азыр заман жетишип, телефон менен чакырып азыр неме кылбаганда ал мындай эле чакырып койчу да. Ал тоого чыкканды жакшы көрчү, ушу эс алып, көбүнчө сууду жектеп, ушу отуруп келчүбүз барып. Көп адамдар менен иштеди.
өзүнүн бир Кыргызстан мамлекетке бир чоң салым калтырып кетти деп ойлойм да. Ак көңүлдүгү, шайырлуулугу, мисалы үчүн адамдардын бири-бирине башын кошуусу, ушундай эмелерди, аябай организаторский эмелерди алып барчу. Ушу Расул менен мектепке окугандан баштап, ошо онду бүткөн союз малынан бүткөнгө чейин чогуу окуганбыз. Классташыбыз, доспуз, бирге жүргөнбүз. Жашынан бери ал зирек бала эле да. Өтө зирек бала эле. Эми аны чын айтсак, чындыгында ал ошондой зиректигинен алдыңкы окуучулардан эле. Окуучуларыбыздын астында 13 бала, 5 кыз элек. Ошонун алдыкыларынан эле Расул. Бул жерде биздин мектебибиз 8 жылдык эле, 8 жылдан кийин 10 жылдыкка наркы айылга барып окуганбыз. Ошол жерде окуганда дагы биз артта калсак, бул Расул окуудан биз менен кандай калса дагы башка классташтардан агайлар сураса, теманы окубаган убакта дагы теманы жооп берип, зээни күчтүү бала эле да. Кийин ушул 10-ду бүткөндөн кийин университетке өз күчү менен өтүп кетти да. Аллах сонда ушундай мүмкүнчүлүк берди, ал ошол өз күчү менен өттү. Кийин биз ушул айылда калдык, ушул айылда эле ушул иштеп биз строй бригадаларда иштеп жүрдүк. Кийин Расул рахматты, Алла кабрын нурлуу кылсын, өзү чакырып, биз бир иштер менен Бишкекке барганыбызда чакырып үйүнө конок кылып, Расулга көп каттабачу элек. Анан Расулдун жакшы жеринин да бир нерсесин айтып кетсек болот. Ошол иштеп жүргөн жерден айылыбыздан алгачкылардан болуп ажыга барган. Ажылык сапарын, ажылык милдет аткарган бала да. Ал таквалык жагынан дагы алды дагы бала эле. Ошо алдыңкылардан болгон, ошо айылыбызда алдыңкылардан болуп ажыга барган бала. Ушул Расул классташыбыз музыкант эле. Музыка дүйнөсүнө жакшы эле. Бизде вечер болсо, ушул Расулдун астына келип кошомат кылып, анын магнитофонун, эми союздун малындагы магнитофондор болот эле, ушу лентовой, ушу Расулда болот эле, света музыкалар болот эле. Ошолорун келип биз көтөрүшүп, алып барып кошомат кылып Расулга. Эми ошондой күндөр өткөн. Расул менин таекем болчу. Расул ушу кичинесинде эле бардык нерсеге жөндөмдүү, кичпейил, ак көңүл, колуна бардык нерсе келе турган. Өтө кичпейил жигит болчу ал. Кийин бул жерлерде жашынан тартып эле телевизорлорду оңдоп, ушул жерде ошондой нерселерге, музыкаларга, магнитофондор үзүлбөчү. Ошолор баары Босбекте ошол регулировка кылып турчу. Туулганыбыздан, эс тартканыбыздан, эстегенден бери ушул Расул экөөбүз чогуу чоңойдук. Ушул көчөдө чогуу чоңоюп, мен тиги үйдө туулган, Расул бул жакта туулган. Экөөбүздүн аралыгыбыз где-то 100 метр экен. Анан ушу эс тарткан кезинде да, ушу экөөбүз бири-бирибиздикине ойноп келип караңкыда, ушул көчөдө бири-бирибизди коркуп, үйүбүзгө жетиш үчүн кыйкырып турчубуз. Жаңы жылың менен деп. Анан эми азыр эми кайран досум кеткен, көп жыл болуп калды. Эми эстесең көп жакшы окуялар болду. Мисалы үчүн эми бир кызыктуу окуялардан айтып берсем, достор болуп илгери вечер деген нерсе бар эле, вечер кылчубуз. Анан Расул магнитофону болчу, Сатурн деген. Жанагы чоң лента менен ойногон магнитофону болчу. Ал магнитофон сүйрөп чыкчу. Мен рекорд деген жана пластинка койгон радиом бар эле. Аны сүдүрөп, ушу менен вечерге барып, Расул экөөбүз вечерлерди уюштурчубуз. Анан аягында достор кетчү. Биз Расул экөөбүз ушу кыйналып, ушу радиолорду сүйрөп келчүбүз да. Эми ошо эстесек, Расул жөнүндө көп нерселер. Жакшы нерсе айтып берсең, көп нерсе бар да. Эми бул Расул деле ушул менин оюмча, ушу көп адамга тарбия берип кетти деп ойлойм. Өзү кыска жашаса дагы, бул көп адамды тарбиялап кетти деп ойлойм да. Бул маданият жагынан окуп, чокуп, университетте окуду, ошол жакта окуп, чогуу Бишкекте да чогуу жүрдүк. Ушинтип окуп, көп жакшылыктарды жасап кетти десем болот да. Эми бул ар бир айылдан Бишкекке барган биздин айылдын адамы ушу Расулга жолукмайынча кайтпачу эле да.
кайсы адам келди деп укса ошол жакка барып тозуп өзү узатып анда сайзу самолеттор уччу. Ошол самолеттордо билет алып берип чуркап канча адамга жакшылык кылчу да. Ошентип жакшылык кылып, эми баягы айта берсек жакшылыгы көп. Раматылык досумдун жаткан жери жайлуу болсун. Ел журтка өзү жылдыздуу эле, бирөөнүн көңүлүн калтырбас эле. Міне болсо өзүнүн иши калса калсын, анын иши аткарчу эле да. Анан жаш балдарга да жакшы сүйлөп бардык. Мына мектепте окуп жүргөндө эле жана кружок жана концерт болуп калганда аткаруучу эле да, ошондо эле режиссер эле. Ошо несин көтөрүп алып жүрчү эле. Классташтары келип бардыгы чогулушуп, Расул келди дегенде ушулар да келчү эле да. Балам катары баарын жумшай берчү эле мага. Ал убакта тамеки бөлчү эле, тамекими тизишип, илишип бардыгын аткарышчу эле. Аны Расулым кетчү эле, барып иштеп жүрдү. Жакшы иштеди. Апа иштеге кирдим, мынау канча айлык албай эле иштейт экен апа деп калды. Ой, мейли айлык албасаң, эпте ошол жерге ишке кирип ал балам деп. Ошол жерде иштеп жүрдү. Бир-эки жолу өзүм барып иштеген жерине барып көрүп отурдум. Ошо эң чоң акем, ошо Расул акем эле. Андан кийинкиси мен. Ошо биз өзү 4 тууганбыз, 3 уул, 1 кыз элек. Анан ошо бир жүрүп, бир чоңойдук. Жакшы эле. Акыл насаатын айтып, жакшы оку, жакшы жүр, жакшы тур деп көп айтат эле. Өзү жакшы окуйт эле мектептерде. Классташым Расулбекти эскерип, толкуп алдым бала кездер эстелип. Өзүм болсо 55-ти аттадым, ар кыймылың, жакшы сөзүң эстелик. Өзүңдү эстеп, эскерчүү кез келип, түркүн ойлор көңүлдөргө экчелип деп, достору, классташтары, жакындары, кесиптештери Расул Осмоновду эскерип, анын артында калган балдарына өмүр тилеп келишет.